Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир нерсе айтат, мужизасы да, ошону баарыбыз аткара турган болсок, баарыбыз бактылуу болобуз. Элестетсеңиз, ошол эле сүннөттү аткарсак, баары мусулмандардын баары бирөө да калтырбай, ошол жылмаюу бул садака деген сүннөттү аткара турган болсок, бактысыз адам калбайт да. Себеби биз ойлогон материалдык негизи биздин жашообузду жеңилдеткен гана нерсе, маселебизди чечкен нерсе эмес. Буну билиш керек. Байлык туугандар, материалдык жетишкендик жашообузду жакшы кылбайт. Буну жакшылап туруп билиш керек. Biz ойлойбуз, азыр колумда 100 сом бар, 100 сом бул 1000 сом болсо, 1000 сом 10 000, 10 000 100 000 болсо, 100 000 миллион болсо, менин абалым азыркыдан жакшыраак болот. Жок. Адашып атасың. Дүйнөдө канча бай инсандар бар? Түшүнүктүүбү? Аябай бактысыз. Бакытка куса. Бирөөнүн жылмаюусуна, бирөөнүн ыхластуу мамилесине муктаж. Көптөгөн байлар бар. Жөн эле чалып туруп, тууганым кандайсың, жакшысың десе таң калат да. Сизге менден иштесе керек эмеспи дейт. Жок, эмне керек эле? Эмнеге чалдыңыз? Ал-акыбалын сурап коеюн. Болду. Андан кийин телефонуң SMS келет. Кандайсыздарбы? Кандайсыздарбы? Жакшысыздарбы? Ыхластуу мамилени көрдү дагы, көрдүңөрбү? Үзүксүз келбейт да. Бактылуулук акчада эмес. Акча жашообузду жеңилдетет, туугандар. Ошол эле жеңилдик берет. Ооба. Демек, эгерде биз жылмайсак, бул өтө чоң бир сооптуу болгон бир амал, садака сообун алган болобуз, иншалла.